Алла Таала Кур'анда айтат: "Ва таавану алал бирри ват тақва". Жакшылыкта жана таквалыкта бири-бириңерге жардам бергиле. Жок. Жакшы деген сөз бул мааниде болушу мүмкүн. Таквалык деген бул, таквалыктын мындай маанилери бар. Анда бул таква эмес, демек ага жардам бербеш керекпиз. Анан бул деген жакшы эмес экен, а жакшылык жардам бер тигиндей мындай. Кой тууган, эмне кыласың аларды? Адамдар арасында бирөөгө бир жардам берүү, бирөөнүн бир муктаждыгы бар экен, 5-10 сомго муктаждыгы бар экен. Ал болот, ал болбойт, бул тигиндей, бул жулик, бул баланча, бул пустанча. Кереги жок, эмне кыласың? Ал чөнтөгүнөн чыгар, колуна карматтагын де. Алла Таалам айтты, Кудайым айтты. Мен Кудайым айткан үчүн кылып атам. Ичиңдеги мен кайдан билейин? Сен кайсы ниет менен сурап жатасың? Же туура эмеспи? Бирок бир кайда бар. Ага кошулуш керекпиз. Бир кайда бар. Өтө эле жайып жибербей колун. Ал болбойт. Шариатта андай нерсе жок. Дайыма өткөнбүз, адилеттүүлүктү кармаш керекпиз. Инфакта дагы, жардамдашууда дагы адилеттүү болуш керекпиз. Адилеттүү деген сөздүн мааниси жардамдашууда орто жолду кармаш керекпиз. Анан баардыгын чачып бергениң да болбойт, эртеңки күнүңдү ойлош керексиң тууган. Аны өтө дагы эмне болбош керексиң? Сараң болуп албаш керексиң. Чөнтөгүңдө 100 сом бар, кой, бул меники, мен эч кимге бербейм деп.